тиешелүү сайттарга катталып аласыз. Аларды шилтеме түрүндө өзүңүзгө ноутбугуңузга сактап алсаңыз бул өтө сонун. Ар күнү ошол сайттарды биз карап турушубуз керек да, кандай жаңылык болуп кетти. Мына ошол жаңылыктарды баарынан мурда алдыда болушубуз керек. Ийгилик деген эмне? Ийгилик деген бул баарынан алдыда болуу, баарынан мыкты болуу. Демек, баарынан алдыда болуу үчүн сиз маалымат жактан дагы алдыда болушуңуз керек. Бул дегени сиз баардык нерсени эң биринчилерден болуп билишиңиз керек. Башка мугалимдер сиздерден сурашы керек. Бул эмне болуп атат? Билим берүү сентябрдан уланат бекен? Мына ушулар боюнча сиз жөн эле бир мындайча айтканда тирүү энциклопедия болуп калышыңыз керек да. Ушундай деңгээлге жетип алсаңыздар өтө сонун. Ал эми үчүнчүдө бул гезит журналдар деп атат. Мисалы кут билим сабак, мугалимдер дүйнөсү, классташ, же болбосо журналдардан шокум, эл агартуу, мугалим деген журналдар бар бир канча. Тиешелүү болгон журналдардын баарына жазылып алсаңыз бул өтө сонун. Андагы болуп жаткан маалыматтарды, материалдарды барактап чыгуу, аларды карап чыгуу, алар менен таанышып чыгуу аркылуу тажрыйбаңыз улам артып болуп турат. Себеби сиз билбеген бир маалыматты экинчи адам билет, экинчи адам билбеген маалыматты сиз билишиңиз мүмкүн. Ошондуктан адамдар менен баарлашуу, пикир алышуу, чыгарылып жаткан материалдарды окуу бул сизге тажрыйба гана алып келиши мүмкүн, өнүгүү гана алып келиши мүмкүн, эч кандай зыян алып келбейт. Ал эми сүйгөн жумуш менен алектенүү, бул багытта адашпасам баягы дүйнөлүк бестселлерден Икигай деген китеп бар. Икигай деген китеп бул ошол япониялыктар жөнүндө жазылган. Японияда эмне үчүн адамдар көп жашайт, эмне үчүн алар бактылуу, мына ушул суроолорго жооп берген көрсө, япониялыктар өзүнүн сүйгөн жумушу менен гана алектенет экен. Аны бизче которгондо ошол Икигай деген бир түшүнүктү берип коет экен. Демек, сиз ийгиликке жетүү үчүн өзүңүздүн сүйгөн жумушуңуз менен алектениңиз. Кыргызда жакшы сөз бар, баягы мойнунан сүдүрөгөн ит ууга жарабайт, аңчылыкка жарабайт деп коет. Демек, сиз кайсыл багытка кызыгасыз? Мисалы, мен китеп жазуу багытына кызыгамын. Бул багытта сиздер көрүп тургандай Дил азыгы биринчи жана экинчи китептери чыккан. Бул эки китепте 100дөн ашуун тарбиялык аңгемелер бар. Ал тарбиялык аңгемелер дагы өзүнөн өзү жаралып калбайт. Аларды топтойсуз, же болбосо өзбек, түрк жана башка тилдерден которуп, мына ушундай бир системага келтиресиз. Ал эми түркүн суроолорун түрмөгү биринчи, экинчи, үчүнчү китеп дегендер мен өзүм Элтер телеканалында Билерман Ордо интеллектуалдык оюнунда ойногондуктан ушул интеллектуалдык багытка кызыгамын. Ушул что где когда жана башка бир канча интеллектуалдык тайпалардын баардык социалдык баракчаларында группаларына кошулганмын. Бул 3 китепте жалпысынан биригип 3003 логикалык суроо жооптору бар. Мына ушуларды дагы мен сүйгөн жумушум десем жаңылышпайм. Ар күнү мен ошол суроолорду жыйнайм, же болбосо суроолор менен таанышам. Кандайдыр деңгээлде ушу чөйрө менен күнүмдүн тең жарымы өтөт. Себеби мен бул жумушка кызыгам, өзүм сүйөм дегендей. Албетте бул жумуш менен алектенүү учурунда көптөгөн сиз билип билбеген дүйнөдөгү кызыктар көп. Мына ошол кызыктарды дагы эмне кыласыз? Сиз өзүңүздүн тажрыйбаңызда колдоносуз. Мисалы, кайсыл бир улуу инсандар жасаган иштер, басып өткөн жолдор, буларды окуу аркылуу албетте өзүңүзгө тажрыйба топтойсуз. Китеп жаратуу бул эң сонун. Эгерде өзүңүздүн бир кандайдыр бир кызыккан багытыңыз боюнча китеп жаратып, аны коомчулукка тартуулап алганыңыздан кийин ар жагына өзүнөн өзү эле сизде бир өзгөчө дем болот, өзгөчө күч болот. Сиз улам кийинки китепти чыгарууну каалап каласыз. Ошондуктан мен ар бир мугалимге ушуну айтат элем. Сиз мугалим катары гана жүрбөңүз. Мугалим катары жүрүү менен, катардагы эле мугалим болуу менен ийгиликке жетүүчү мугалим албетте жер менен асмандай орду бар. Айтайын дегеним, жөнөкөй мугалим бул мектепке келет, катардагы мугалимдей мектепке келет, сабагын өтөт, журналын толтурат, сабак бүтөрү менен кайрадан үйүнө кетет. Ал эми ийгиликке жетем деген мугалим ар бир сабагын кызыктуу өтөт, күнүмдүк материалдар менен изденет жана ошондой эле өнүгүү үчүн түрдүү конференциялар, түрдүү сынактарга эмне кылат? Катышат. Түрдүү сынактар демекчи, учурда түрдүү өзүнүн багытына жараша сынактар бар. Мына ошол сынактар дагы сиздин ийгиликке жетишүүңүзгө өтө чоң таасирин тийгизет. Мисалы, жакында эле республикалык санарип мугалим деген эмне болду?
сынак болду. Мына ошол сынакта дагы көптөгөн мугалимдер катышты. Мына ушундай сынактарга катышыңыз. Балким сиз айтышыңыз мүмкүн, мен бул багытта эч кандай өнөрүм жок, эч кандай тажрыйбам жок, ийгиликке жете албайм, жок. Жаш бөбөк деле алгачкы жолу төрөлгөндө биринчи жол басканда эле басып кетпейт. Улам жыгылат, анан ошентип көнүгөт. Демек, ийгиликке жетүү дагы ошондой. Бир жолу жаңыласыз, эки жолу жаңыласыз, бирок ошол сиздин жаңылганыңыз, ката кетиргендериңиз сизге кийинки жолкусунда өтө чоң тажрыйба болот, өтө чоң сабак болот. Кийинки жолу сиз ошол каталарды кетирбейсиз. Демек, кайсыл бир улуу инсан айткан экен, мен көбүрөөк ката кетирүүнү, жашоодо көбүрөөк ката кетирүүнү каалайм дечкен. Эмнеге десе, себеби ошол кетирген каталарым мага сабак болот дагы, кийинкиде ошол каталарымды кетирбегенге аракет кылам деп. Айтайын дегеним, сиздер дагы көбүрөөк ката кетириңиздер деп айтам. Албетте бул жакшы ниет, себеби адам ката кетиргенде гана кийинки жолу ошол катаны кетирбөөгө үйрөнөт экен. Албетте идеалдуу иш жок, идеалдуу ийгиликтүү адам жок. Ар бир нерсенин өзүнүн кемчилдиги бар. Ошондуктан өзүңүз сүйгөн жумуш менен алектениңиз, ийгилик жаратууга аракет кылыңыздар. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.